Жалал-Абад шаарынын белгилүү 5 спорттук жайында орун алган волейбол оюну боюнча кыз-келиндер арасында түштүк аймактар аралык 6-чы чемпионатынын 1-чи тур оюндарына 35 жаштан жогору 18 команда катышса, ал эми 50 жаштан жогорку курактагылар арасында 5 жамаат волейболдук аянтчага чыгышты. Чемпионаттын уюштуруучулары Жалал-Абад областык энелер лигасынын комитети болсо, алардын демилгелерин колдоп жакындан жардам бергендер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Шайырбек Ташиев жана Жусупбек Коргонбай уулу болушту. Оюндардын ачылыш аземине Жогорку Кеңештин депутаттары жана Жалал-Абад шаарынын жетекчилиги катышты. Энелер лигасы сөзсүз борбордоштурулган. Мен үстүдө айтып кеткенде мына 3 айымыбыз бар. Ошо 3 айым ушуну түптөп, анан булар оюндары, борбордогу оюндары жеңилирээк болсун деп, булар түштүк лигасы же түштүк областтын командалары деп, бул жерден тандалма оюндарын өткөрүп, анан Бишкекке барышып, бир жылда сөз булар бир жолу өздөрүнүн чемпионун аныктайт. Аземдин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу өзүнүн жана Жогорку Кеңештин атынан бир топ спортчу айымдарды сыйлап өттү. Ноқат Нуру командасы, Ноқат 50+, Ноқат шары, капитандар келіп өстіңіздер. Волейбол оюну боюнча энелер лигасынын чемпионаты шаарыбызда жогорку деңгээлде өтүшүнө аракеттендик дейт Жалал-Абад шаарынын мэри. Жалал-Абад шаарында биз дагы өзүбүз көмөк көргөзүп, жардамдашып, мындай залдарды уюштуруп, колдоо көргөзүп дегендей ушундай иш-чараны өткөзгөнгө жардам бердик. Анан бул 3 областтан 23 команда келип ойноп атышат. Эң негизгиси бул оюнга демөөрчүлүк кылган биздин Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Кыдыршаевич, Жусуп Коргонбаевич, анан ушу волейбол федерациянын президенти Элмирза Ракиевичтер дагы өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин, өздөрүнүн белектерин, өздөрүнүн жакшы тилектерин айтып кетишти да. Күйөрмандар көптөн күткөн мелдештерде башталып, оюндар бүйүр кызыткан маанайда өтүп жатты. Жыйынтыгында 50 жаштан жогорку курактагылар арасында 1-чи орунду Ош шаарынын Алайкуу командасы камсыз кылышса, 2-чи орунду Аксы районунун ынтымактуу жамааты жеңип алышты. Ал эми байгелүү 3-чү орунду Ош областынын Ноқат районунун волейболчу эжейлери багындырышты. 35 жаштан жогорку курактагы кыз-келиндер арасындагы таймаштарда 1-чи орунду Жалал-Абад областынын Көгарт командасы жеңип алды. 2-чи орунду Ош шаарынын Тандалма командасы жеңип алышса, Ош шаарынын дагы бир Барчын аталышындагы жамааты 3-чү орунга көтөрүлүштү. Оштон келген уюштуруучуларыбыз бүгүнкү күнүбүз 2022-2023 жылкынын 6-чы чемпионатынын ачылышы мына Жалал-Абад шаарында болуп өттү. Биздин Жалал-Абад шаарындагы уюштуруучуларыбыз өтө эң сонун деңгээлде өткөрүп берип атат. Биз өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Оюндарыбыз эң сонун деңгээлде өтүп атат. Быйылкы жылдын системасында 3 категория менен +25, +35, +50 жаштагы энелерге ушундай топторду уюштуруп өткөзүп атабыз. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө энелер лигасынын кийинки тур оюндарынын жыйынтыгында көбүрөөк упай топтогон командалар энелер лигасынын республикалык чемпионатында ат салышат. Маматкадыр Маматалиев, Жумагүл Закирова, Жалал-Абад шаары. Койгонбай Гүлай, Алай командасы.